жетип азап жейчи арман жакшы жетем десең сулуу ай жетер элем көк деңизин булуттун ай кечер элем көк деңизин булуттун ай кечер сүзө бергин алтын ай көгүң менен мен карайын өзүңдү теңим менен сага жакшы сезилсе булуттуу көк мага жакшы көктүн жер ай жемиши көк мага жакшы көктүн жер ай жемиши көк мага жакшы көктүн жер ай жемиши көк Музыка көңүлдү көтөрүп, кыялдарга батырат эмеспи? Адамдын жан дүйнөсүнө сөз жата албаган жерге албетте музыка жетет деп айтат. Ошондуктан музыкасыз жашаган адам албетте өзүнүн жан дүйнөсүндө кемчилдикти табат деп ырастайт окумуштуулар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? ЛТР каналында Мен издесең ырларынан табасың көрсөтүүсү бүгүнкү биздин коногубуз дагы өзгөчө. Анткени өмүрүнүн бардыгын искусствого арнаган театрдын актёру, ал эми сахнада мыкты ырчы, ал эми кайталангыс оюндурдун жаратуучусу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурканбек Турсунбаев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Нуркан ага, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Рахмат. Сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Мынакей жаңырган жылдан баштап эле быйыл сиздин юбилейлик жылыңыз башталды. Анан баягы адам канчага чыкпайын, артка кылчайганда балалык кез эске түшөт да. Анан сиздин ушул өзүңүздүн тарыхыңызды карап көрсөк, сиз көп жерде ушу жакшы айтасыз да. Мен чоң атамдын колунда чоңойгом, ошол кезде комуз чертчү эле, ошол кишинин артынан ушундай ийгиликке жетиштим депчи. Ошону дагы бир эскерип өтпөйсүзбү ушу 80 жылдыкта балалык кезге саякатка барып? Рахмат. Баягы туулган жыл боюнча былтыр өтүш керек эле. 80 жылдыгым. Анан мына берки кыргыз журтчулугубуздун азыр шартына жараша оор сыркоого байланыштуу, анан мүмкүнчүлүк болгон жок. Турцияда да күтүп атышкан. Анан эми Кудай буйрса 21 жыл ушу менин жылым деп маданият министрлигинин атайын бекитилди. Приказ менен азыр ушу Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Эми мындай чыгармачылык дегенде мунун жолу аябай эле кенен. Анткени чыгармачыл адам, таланттуу адам деп коелу. Бул негизинен үй бүлөчүлүктөн чоң атам Турсунбайдын колунда өскөм. 3 жашыман баштап чоң атам комузду үйрөткөн. Ала тоо деген бир ырды эмгиче ошол эсимде. Анан мындай эле ошо кийин байкап көрсөм, атам ошо мына комуздун башын тиштетип, анан ошо боюнча уктап калчу экенмин да. Кийин көрсөм, ошо майда тиштеримиздер комуздун башында калганын көрдүм эле да. Анан анын үстүнө атам, чоң атам манасчы, дастанчы, куудул, анан ырга шайыр көңүлдүү ушундай адам эле. Ал эми өзүнүн атам Турсунбаев мырзалы болсо,
Токтогул Сатылгановдун эң кенже окуусу болгон. 200дөн ашык күүлөрүн черткен. Болгондорагы ыр менен айтып чертчи, ар бир мазмуну менен айтып чертчи. Акын болгон, андан сырткары композитор да болгон. Ал эми апакебиз болсо колунан көрү төгүлгөн ишмер адам эле да. Ишмер анан улуу байкем Жумгалбек сатирик акын болгон, Алматыдан выпущен өтүп келген. Жаштар союзунун журналисти болгон СССРдин. Андан кийинки байкем Иманалиев Сатсалбек деген байкем бар эле. Атамды басып кеткен чоң комузчу эле. Аябай. Андан кийин менен кийин Таттуу Эжеңер. Анан эң кичүү иним Москвадагы Строганов атындагы высшее училищени бүткөн скульптор, монументалист, художник болгон. Ал мына бареке Аврора деген көлдөгү пансионаттын автору, анан кыргыз циркинин автору болгон да. Таттуу экөөбүзгө ошол мектеп колдоду, мектеп жардам берди. Шербакым деген агайы бар эле, Осмонов Кеңеш деген агайыбыз бар эле. Ошолор ошо ырк кружогун оюштуруп, драм кружогун оюштуруп, андан сырткары маданий үйүнө катышыбыз. Айылдагы Чаек селосундагы. Анда да ошол жерде ырдап дегенде райондук, облустук, республикалык кароого дагы ошол жактан катышыбыз. Андан сырткары драм кружокко катышыбыз. Мен ошо окуп жүргөндө эле ушу Курманбекти, анан Мендирман деген баатырларды ойноп жүргөм. Ошондо эми ошондой болсо эгер анан бул биздин үйдө толтура аспаптар болор эле да. Байкем өкөтөң аябай чоң музыканттар болчу. Комуздан башка дагы. Комуздан башка татардын гармошка, орустун гармошкасы, баян, аккордеон, анан гитара, мандолин, балалайка. Биздин кора толтура эле ошо музыканттар эле, ыргүү эле. Биздин чоң энебиз Жыргал деген жамакчы, кошокчу атаккан чоң энебиз болуптур. Балким ошондон, ошо канынан келгенби деп ойлойм. Мына Таттуунун ошондой болуп, улуу талант болуп жаралып калышына. Анан эми ошо байкемдерди ээрчип жүрүп эле, анан мына азыр 14 аспапта чертем. 14 аспапта оон чыгарам. Эми анан экинчи жагы бар, нота билбейм. Күттүм сени гүлдөгөндүң айбагыча, күттүм сени көктүн күндө солуган, күттүм сени булбул сайрап айтурганда, күттүм сени гүл бакчаңда аяралап, күттүм булбул сайрап айтурганда, күттүм сени гүл бакчаңды аялап, күттүм сени жай келгенде ай жактырам, күттүм сени суу киргенде шаркырап, күттүм сени гүл өстүрүп ай жолуңа, күттүм сени таңга күттүм ай жалдырап, күттүм сени гүл өстүрүп ай жолуңа, күттүм сени таңга күттүм ай жалдырап. Күттүм сени
күттім сені бұл өмірім ай жеткенше. Ошо апамдын боюнда бар кезинде көйрөчүк атам келген экен. Ал киши ушундай. Ошондо ошо бата берип кеткен экен, ушул уулуң төрөлсө кара шумкар болот деп. Ошондуктан мени кара шумкар деп чакырса да. Анан ошо кичинекей 3 жашыман баштап ала тоонун арасы, туш тушунан кошулган туура суунун барысы, лай ла 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 лай, лай ла 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 ла. Ушуну үйрөткөн 3 жашымда. Атам дайым эле комуз алганда эле какейдин арманын черте берчү да. Мен азыр ойлоп көрсөм, ошондо жана Жыргал деген чоң энем ушунчалык акын, сөзмөр, кошокчу экен. Ошо киши каза болуп калыптыр да. Мен билбей калдым да, каза болгонун билбей калдым. Ошондо ошол какейдин күйүүсү деп дайыма чертчү, ошол атамдын эмесин чертип берейин. Деп чертчеле. Тума атамдын Токтогулдун Сарерке деген бир күйүүсү бар экен, ошону үйрөткөн бала кезимде. Esimde kalgan uşul, ошондон бир чет эле келем. Göl толкуду, көтөрүлүп толкуну. Сур булутту шамал коштоп, суга такты чолупуну. Сур булутту шамал коштоп, суга такты чолупуну. Göl толкуду, гүл шаретип толкуду. Кандай кызык ушул кезде кайык минип олтуруу. Кандай кызык ушул кезде кайык минип олтуруу.
Sebebini yüreğimde bar suyun dolkunu. Sebebin ay yüreğimde bar suyun dolkunu. Göl dolkudu, göl dolkudu, jeke uru dolkunu. Bir o su kurap kaldı, bir övüşkün yolkunu. Bir o su kurap kaldı, biz övüşkün yolkunu. Нұрхан ағай, біз бүгін сіздің шығармашылығыңызға қайырлы атабыз да. Ошо енеме деген ырдын сөзүндагы мындай сездир деп атканда өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккандай да. Ушул кандай болуп чыгып калды? Ушулар сөзүн каяктан таптыңыз? Же киши менен атайын байланыштыңызбы? Же газетадан алдыңызбы? Эми мындай да окуучулук убакта күйүп бышып жүргөн убак. Деле кино менен артист келсе таттуу экөөбүз койчу эмеспиз. Эмил жалаңгыч болсо да барчубуз. Ушундай эле да. Анан эми мындай болуп калды эле, турмушта ар кандай нерселер болот экен. 47-жылы апам менен атам ажырашып кетти. Ошондон баштап апам бизди ушу бутунан тургузуп бизге тарбия берген апам эле да. Бул эне деген эме табылбай турган нерсе да. Анан ошондуктан эненин колунда тарбияланып калган 13 жашымда ошол каяктан алган небесинде жок. Абдыкалык Молдокматовдун ошо энеме деген текси бар экен. Текси бар экен жанымда. Анткени мындайда мен жаккан тексттерди кесип болобу, журнал болобу кесип алып чөнтөгүмө катып коем. А кээ бирлери обон чыгарып алып текст дейт экен, ал туура эмес. Анан ошондо чыгардым, анан мындай болуп калды. Апамдын ошо бир гана жолу ушундай эметкенин, көзүнүн ушу нур чачылганын ушундан көрдүм. Жамиланы биз дипломный спектакль кылып Жумгалга барып калдык. Жумгалга Кочкорго. Ошондо бизди Чокубаев жетектеп барган, Ашырдын атасы. Анан биздин клуб бир 200-150 эле бир клуб болчу эски. Ал эл толтура. Анан бир убакта ошо концерт берип атканда апам эң алдында отуруптур. Жакын эми сахна кичинекей. Бул жерде карасам апам отурат. Жанында Зулайка деген, Балта деген апам бар эле, балван. Ушу аябай жакшы подругасы эле. Бир убакта энемени арнап апама мына сизге арнап 13 жашымда чыгарган энеме деген ырымды ырдап берейин деп анан ырдасам, ошол апам бир убакта карасам өзү мындай көзү бакырайган, сулуу ушундай эле. Ушу көзүн айланчыктап ыйлай албай, көзүнүн жашы кичине кылгырып мындай бир укмуш нерсе ошол түбөлүккө калып калды да. Менин эсимде ошол калып калды, ошондо энеме деген ырдадым. Анан муну 73-жылы мен жетегизде эс алып атсам, ошо Абдыкалык Молдокматов «Известия» газетасынын редактору экен, кабарчысы Кыргызстандан, Москвада. Жанагы «Марсиана» деген ыр бар эмеспи? Абдрасул Токтомушевдун кызы «Марсиана» деген ошол эми Абдыкалыктын мурунку аялы болчу. Анан эртерээк каза болуп калды да, биздин театральный институтта күйөө балдар деге Досумбаевдер менен чогуу өткөндө. Анан бир күнү кечке чейин анда жанымда Жапар Чабалдаев бар. Бир күнү кечке концерт, кечке чейин ошо энемени айтты. Анан мунун текси мындай эле да. Бул ошо бала кезинде энеси каза болуп калган экен. Анан муну көзү өтүп кеткен энесине арнаганда, а мен өзүм которуп койдум тирүү энеге. Эсимде балачыкта сүйгөн энем, эси жок уулуң үчүн арзан элем, атайлап акыл сөзүң айтсаң дагы, кайбирде тилимди албай коёр элем.
Şoğulem ötkörçümün türkün joruk Kegizde kıcırıma tiyip koyup Kamçılap çıbık attı kaçkanımda Tap verip kalıcusum kapa bolup Bir okta peyligenem erim enem Açundu tez unutup kalar elim Çakırıp çangım göp jon doğurup Bapestep toyguçusum tamak benim Çınığı barkın demi bildim enem Bir okta gövül kayıp arasın sen Attın ay kanday bakıt bolor eli Bugün bir öz kolumdan tokmok jesem Attın ay kanday bakıt bolor eli Bugün bir öz kolumdan tayak jesem Bugün bir öz kolumdan tokmok jesem Ağarğanday akkar düşüp bereken Ak çözüңө kaydan düştü gölökö Mezgilimden erte karıp kettiň Men baratamam tındактап eneke бар Белегиңди берген элең белекке Тирүүлүк бар амансыңбы демеке Мерт болбодуму турмуш жолунда Мен баратам милдет өтөп энеке Мерт болбодуму турмуш жолунда Мен баратам милдет өтөп энеке
тирүлүү. Мен баратам, мен тирүүмүн энеге. Мелт калп болсун ак өргөңө энеге. Сиздин алгачкы чыгарган оңдоруңуздун баардыгын ушу Таттуу эжекебиз аткарган экен, Эми мында да 80ден ашык ырымды Таттуу ырдаган. Ана мына Ташкентте окуп жүргөндө ошо оңдорум көп чыкты. Ошондо Таттуу 80ден ашык ырымды ырдаган. Ошол жана Кароодо Кытайдагы кыргыздардын Гүлкайыр деген ырын ырдап, биринчи орунду алып, ошон үчүн жанагы киного тартылган да. 1961 жылы чыкты Таттуу. Ташкентте окуп атканда 17 жашка толгон. 1961 жылы 12 июлда. Ошо түн ичинде комуз менен чыгаргам. Bir убакта карасам, чочо ойгонуп кеттим. Ай ушунчалык шоола болуп, бетиме бир окмуш жарык берип аткан экен. Анан комузум бар эле, жайыма алып жатчымын да. Анан комузду алып алып, ушу түн ичинде Ай барат атты ушу Таттууга арнап чыгаргам. Эртеси ырдап бердим Таттууга. Ак булутту аралап ай баратат, ай баратат. Акку болуп көлүдөгү жай баракат. Аталбайсың аккону оңой менен, жете албайсың айга да желой менен. Ай баратат, ай баратат. Акку болуп көлдөгү жай баракат. Аталбайсың аккуну оңой менен, жете албайсың айга да желой менен, жете албайсың айга да желой менен. Жеткенче жетпестен калган жакшы, калган жакшы. Жетип азап жегиче арман жакшы. Жетем десем сулуңай жетер эле. Денизин булутту кечер эле. Denizin buluttu geçer ele. Sözü verdin altıma,
Çay barate, çay barate, çay barate, katili barate. Маралиевтің сөзіне жазылған 6-шы күні кечинде сиздин ушуларыңыз көп жерде ырылады. Болот Миңжилкыевдагы мынакей кайсы гана жерге аткарган жок. Бирок кээде көпчүлүк алмаштырып алат да. Рыспай Абдыкадыров дагы, Нуркан Турсунбаев дагы ушу бир эле акындын ырына экөөңүздөр обон жараткансыздар. Чыгармачылык адамдар ар кандай, мисалы үчүн бир ырга 100 киши чыгарышы мүмкүн да. Анан бул мындай болгондо биздин чаекте Жумгалдын суусу бар, Шараккан. Ошонун мондай көк таш бар да. Мен дайыма эртең аккордеонду алып ош жерге барып обон чыгарчу элем. Бул 1960-жылы чыккан. Мен ошо Ташкентте ырдап жүргөндө муну биринчи жолу Тилепбай деген казактын жигити ырдап чыккан, эме Каракалпак бала ырдап чыккан. Анан көрсө ошол 60-жылдары Рыспай филармонияда иштейт экен. 66-жылы бүтүп 67-жылы мына опера балеттин эми общитасы бар Набережныйда. Ошол жерде жашап аткан. Bir gün эле аккордеондун үнү угулуп атат да, ошол общитада. Биз 4-нчы этаж жашачу элек. Ошол убакта Зейнеп Шакеева жаңы чыгып келаткан. Көрсө ошого Рыспай келип ырдатып атыптыр. Анан эле мен жумушка театрга барышым керек эле. Анан эшикке чыгып эле мындай театрга келейин деп атсам, кызыл аккордеон тагынган, артына көтөрүп алган бир жигит кетип баратат. Чачы мына артка эметилген. Аны барлар токтотуп келип, Рыспай экен, ал мени сыртыма тааныйт экен. Ошол жерден эле экөөбүз таанышып калдык. Ошол жерден мына мен эсептесем, Набережныйдан Кыргыз драма театрына чейин жана Ала тоого чейин бир 4-5 километр. Ошондон экөөбүз жөө отуруп сүйлөшүп, ошол жерден тааныштык да. Весенним субботним вечером я встретил свою судьбу, свою любимую. А теперь же лето, и в эту субботу я приглашаю вас на нашу свадьбу. Altıncı da günü geçinde. Ekmeğin bütünü mevkinde Şefka dedi kaybolur Anladım Altıncı da günü geçinde Şefka dedi kaybolur Anladım Altıncı da günü geçinde Нуркан агай, кимдердин гана сөзүнө кайрылган эмес, мына ушундай керемет акындардын бири бул Мидин Алыбаев.
Нурханбек Турсунбаев, Медин Албаев, Өкөтең мына ошо Жумгалдын тургундары, Кичи Мекени Жумгал району, таланттардын ортосу. Анан ушул Медин Албаевдин сөзүнө жазылган Нурхан агайдын керемет огуну бул Кош Сөңкөл. Бул качан чыкты, кандай жаап көрдү? Медин биздин үйгө көп келерле. Анткени атам мырзалы дастанчы бүт ушу жомоктордун баарын айткан эмеле да. Ошо Медин келгенде эле биздин коро, анан үй толтурады. Медин келди десе эл келет да. Анан бир машка ити бар эле болду, сары. Көрсө ошол ит Алтоконбаевдин баласына чет мамлекеттен берилген ит экен. Күчүк. Анан Райкан экөө мелдеше кетип, мен ушу Алтоконбаевдин баласынын итин алам дейт. Жок, сен ала албайсың. Экөө мелдешип анан сөзгө алып отуруп, анан тиги ал экен бербей койтур, бул атайын уулума берилген белек ит десе, анан сөзгө жыгып койтурду. Ошо балаңдын ити болуп жүрөйүн деп сөзгө жыгып турган күчүктү алып жүргөн. Ошо дайыма Медин барда кошого коrodо кошо жатчы. Анан Медин менен кошо кетчү эле да. Эми балким ошол убакта анан кийинчерээк ошол Медикем акыр-кыркын Кош Сөңкөл деп Сөңкөлгө барып ошо боюнча барган жок. Менин оюмда мындай эле, Медикем тирүү кезинде ошо Сөңкөлдүн таап алып туруп оон чыгарган чаектен. Анан муну окончательный ошо бирок өзүнө ырдап бере албай калдым да. Аны Сөңкөлгө 60-жылы толук бүттүм. Сөңкөлгө жанагы Салиман Ныры менен киного тарттым. Сөңкөлдөн тартылдык да. Ошондо Сөңкөлдүн жээгинен ошо жерден чыгардым да. Şarpıldap, şanı çıkıp tolkup taşkan, Ceginde caypı düşüp kövük çaçkan, Ay Söңкөл kızığımdı unutam mı, Kaldaygan kal kosmalı başa daşkan, Tamşankan, Tamaşаңдан çıkkım gelbeyt, Tarıkta tağı algan tulparı taştan. Ceginde turdum Söңкөл boldum sınap, Köykönüp kölküp jatkan sen bir sımap, Söylötün soluluğun suktandırdı, Eziltip yüreğimdi kıtılap. Berilip kuşlar bolup jedep sağa, Gelişat gedemenin alatsana, Kaygısız, oysuz, mungsuz kaykıp uçkan, Kapçirkin gazördögün bolsun ganam. Kaygısız, oysuz, mungsuz kaykıp uçkan, Kapçirkin gazördögün bolsun ganam. Koş Söңкөл, sen turasın kılım sanap, Meltirep kadimkinde göktü karap, Koş Söңкөл jegelermin, jegelibesmin, Bol coştun aytıkın ata kanat. Men ölüp sen ekinci görmüsüm da, Eskirgen sarı kağızda ırım kalan. Tınçıvay, oygu gettim bu durgudum, Kalkıgan üstündeki bulutumday, Eylesin eske düşse, el diretse, Kantkende gayrat kılam ulutumbay. Bulurdu
Yazdım idin kalsın üçün Karanın göz aldımdan unutulmay. Demin ben айтып атпаймын ба, ошол үйүбүз толтура байкемдер чечилиге да кызык кишилер экен. Өзлөрүнүн жолдошторуна, классташтарына үйрөтөт да мага үйрөтпөйт. Анан мандалин бар эле да. Анан мандалинди бурап бошотуп кетишет. Алар чертип атканда мен кылтыйып эшиктин тешигинен карап турам. Анан алар кеткенде таттүүнү эшикти кайта тартып коюп, анан кайра оңдоп алып, анан алар муну цифра менен жазчылы да, ошону көчүрүп алып үйрөнүп, анан балалайканы кой уй кайтарып жүргөндө талаадан үйрөндүм да. Эми геологдун ыры деген чыккан. Сөзү Бердикул Курманкулов жакшы акын эле. Анын бир 4-5 ырыларына оон чыгаргам. Анан мен өзүм Чаекте Тепши деген 3000 метр бийикте бир аскалуу зоонун башында көбүргөн бел бар да. Ошол жерден апам 40-жылы төрөлгөн экен, 15-июлда. Апам 15-июлда төрөлгөн, мен 15-июлда төрөлгөм. Таттуу 12-июлда, таттууден кийинкиним 12-июлда төрөлгөн да. Дайыма туулган күнүбүздү чоң өткөрчүлүк апамдын кара козулары бар эле да, атайын. Анан бир күнү ошол командировкага отпускка барып калдымбы, жолдош балдар менен Чет Кубанды деген жерге барып, анан ошо Тепши деген жерди көрүп, айлана нар жагында Көлмө деген окуш жайлоо да, анан ошол жерге барып калдым мен. Анан ошол бир кой кайтарып ошол жерге чыкканда, карасам, ошол үстүнө чыгып караганда сөңкөл көрүнөт экен. Gördüm uğru 3000 metr büyüklükte. Oşo ömür boyu hiç kimdi görelek men görgende. Oşo жерден gördüm. Anan keyin barganda bayan menen geologlar dep oşo men tuğulgan günümü arnap çıkargam. Askalı tonu mekende Arbılgen çıgar mekende Cayalıma jürem gün tünü Casada camgır nöşöldü Ay
yağmur nöşüldür. Yermegim bunu bilip al, elimde takkan jügü var. Tolkutkan göldey göңүлүм, толорду тоодой сүйүү бар. Ay, tolkutkana göldey göңүлүм, толорду тоодой сүйүү бар. Шум айында филармониядан өткөрөлү деп атабыз. Жыйынтыктайбыз да эртерээк. Андан сырткары мына киного заказ бердик, документальный фильм тартып атат. Буюрса. Андан сырткары мага арнап театр атайын маданият министрлигинен бекитилген.
Мұхтар Әуезовтың 19 жашында жазған Кебек жана Еңлік деген трагедиясы бар екен. Ошонда Абыз Нишан деген Олия Карияның ролін башкаролду ойнап атам. Кудайым 80 жылдыгына арнап, мына азыр репетиция кылып жазып атабыз. Буюрса коллектив, жаш коллектив жардам берип атат, колдойт. Анан мына июль айында биз өткөндө ыр толкундары деген темада менин ырларыман конкурс өткөргөнбүз. Дүйнө жүзү боюнча 16 мамлекеттен келген аткаруучулар. Турциядан geldi, Rusya'dan geldi, Kazakistan'dan geldi, Kıtay'dan geldi, Özbekistan'dan geldi, Tacik, İran, Pakistan'dan beri geldi. Anan oşunda tandalып oturup dalaylar konkursun emirleri olgun, жеңүүчүлөрү olgun. Anan buyursa, kayır oşul bu yıl planda atabız, hareket kılıp atabız. Şu iyul ayında Чыңгыз Айтматов атында Ыркордода Чолпон атада өткөрөбүз бир жума. Дайыма жемиштүү, жеңиштүү болсун. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы көп табандардашыңыз, мыкты оондорду жаратыңыз. Биздин элибиз сиз менен дайыма сыймыктанат. Анан ушундай жакшы күндөрдө бирге бололу. Ыраазычылык. Көп сағынба, апа мені сағынба, сағыну көп чачтарыңдын ағында. Мені бағып, мені тырмалып ойлонуп, кеткен жашың жылдарын ары Жазда бұлбұл сайрап қалса бағыңда. Көп сағынба, апа мені сағынба, қусаң турат көзіңдегі жалында. Қайда барсам еркелете жанында. Апа кен ай, еске düşür құмырсқаны көргенде. Жүргің кезің сен де бар.